айыл бар. Ошол айылда Нурчик деген досубуз бар. Ал өзү майып, сүйлөй албайт, буту баспайт, колу да жакшы кармай албайт, коляскада. Мындан 4-5 жыл мурун илгери жолдон өтүп барып жолугуп калсам, дайыма ары бери өткөн сайын учурашам аны менен. Анан бир жолкусунда баягы күлүп жүргөн Нурчик жок, дайыма күлүп жүрөт өзү. Ошол жолкусунда муңайым. Ой, Нурчик, не болду десем, апам кайтыш болуп калды деп шолоктоп ыйлады. Андай майыпты караган апасы арка жөлөгө ааламда жок бир адам эле. Ушул окуяларды көрүп мен аябай таң калдым. Айылыбызга барсак, көз көргөн адамдардын баары тең эле кайгы капада жүрөт. Кредит төлөш керек эле. Бул балам минтет, баланча кызым тигинтет. Кыскасы жашоого нааразы. Нурчиктин айылына келсем дагы ошондой. Бирок азыр деле сиздер көрүп калсаңыздар, бир гана Нурчик башкача дайыма күлүп жүрөт. Дагы деле күлүп жүрөт. Ал эч убакта жаралган жаралуусуна нааразы болбойт. Мен ушуларды көрүп, толгонуп отуруп, Нурчик экөөбүз теңбиз, анан Нурчикке ушундай ырсаптарын жазгым келди. Ага тууган бир жылынган отуна, айылыбыз жакын биздин кошуна, ары бери өткөн сайын таанышып, айлангансың менин ынак досума. Арабаңды ары бери башкарып, айдоочулар сүзбөсүн деп сактанып, сен бар үчүн ошол айыл ошол жол, сел жүрбөстөн турган сымал сакталып. Жолоочуну күлө карап көрбөй кош, майыптыктан адатың да жол бойлош. Мен үчүн аз бул өмүрдө сендей дос, сен үчүн көп болсо керек мендей дос. Карай берем сен жылмайсаң көзүңдө, кайгы капа көп бийлебейт сезимде. Алты саным аман жүрүп кайгырсам, адам эмес ойлоп кеттим өзүмдө. А сен болсо кайгырууну билбейсиң, айыл үчүн кышта жазда гүлдөйсүң. Адамдарга алаканың ачкын деп, ак жүрөгүң таштап туруп сүйлөйсүң. Сени сурайм айылдашка кезиксем, сезимдерим сендей эмес кечиккен. Жоодураган апаң байкуш тирегиң, жол кырсыктан каза болгон эшиткем. Ол тура албай, тура да албай, жата албай, о кургурум канттың эми баса албай. Арабаңа олтургузган жылуулап, адам кайда апаңдай. Арабасын айдап келип кылдырап, апам каза болду десе булдурап. Айтаарыма сөз таба албай аптыгып, акыректен ылдый жашым кылгырат. Арабаңда айланууда дөңгөлөк, адам тагдыр, сен бөлөксүң, мен бөлөк. Нурга бөлөп келсем дагы кетсем да, Нурчик сенин амандыгың дем берет. Сезимдерди бийиктикке чакырган, сендей сабак бере албас акылман. Миң адамдан таппай жүргөн касиет, мисал болуп жылмаюуңда катылган. Оюмдасың Нурчик досум ар күндө, оюнчуктан арзан тура мал дүйнө. Майыптыгың жараткандым белеге, майып болуп калган жаман жан дүйнө. Майыптыгың жараткандын сыйлыгы, майып болуп калган жаман жан дүйнө. Чоң рахмат. Ушундай Нурчик досубузга арнап жазганбыз. Эми болсо бул жерде апаларыбыз келип олтурат. Апаларды көргөндө эзилебиз. Бир башкача балкыйбыз, толкуйбуз, сагынабыз. Мынау келген апалардын жоолугунун астында бүт дүйнө жылынчыдай касиет бар экен. Билимдүүлөрдүн изилдеген натыйжасын айтып берейин. Бала жаңы төрөлөт 2 грамм, 5 грамм, 10 грамм деп отуруп, чоңоюп калганда 250-300 граммга чейин сүт эмет экен.
Эң көбү бала 3 жашка чейин, 2,5 жашка чейин сүт эмет экен. Бардыгын бирип эсептеп келгенде, bir bala 2 tonna, 2,5 tonnanын айланасында эненин сүтүн эмет экен. Анан мынау келген элдин ичинде мисал катары сурап көрөйүн, апа канча балаңыз бар? 7 балам бар дейт. Өзү чүкөдөй болгон эне 14 tonna сүттү балдарына белек кылган экен. Аман болуңуз, 14 tonna. Өзүңүз чүкөдөй болгон эле бир жансыз. Бирок жанагынча балдарга дем күч кубат берген экенсиздер. Энелер аман болгула. Эне деген 3 тамга, 3 тамганын ичинде эбегейсиз күч бар да, мындан 4-5 жыл мурун илгери Кубаныч деген досум экөөбүз олтуруп алып бир ыр жастык эле